Айт намаз эски аянтта окулат. Кыз келиндер күрөшү боюнча курама үчүн спорт зал курулуп башталды. Кыргызстанга кирүүдө ПЦР тест талап кылуу жокко чыгарылды. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ороза айт намазы 2 май күнү эски аянтта окула турганын билдирип, анын программасын жарыялады. Ага ылайык 6:00 баштап дин аалымдарынын баяндамалары жана куттуктоолору айтылып, намаз 7:30 окулат. Буга чейин 2 жылдан бери бул жерде жапырт намаз окууга уруксаат берилбей келген. Бишкек мэриясы Бишкектеги эски аянт орозо айтка байланыштуу оңдолуп жатканын кабарлаган. Мурдагы өкмөт үйүнүн азыркы президенттик администрациянын алдындагы эски аянтта 2020 жылга чейин орозо айт жана курман айт намаздары миңдеген кишинин катышуусунда окулуп келген. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы жапырт намаз окууга тыюу салынган. Мусулмандардын 1 айлык ыйык орозо айы апрелдин соңунда аяктап, айт майрамы 2 майга туш келери кабарланган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 29 апрелде Бишкек шаарындагы кыз келиндер күрөшү боюнча курама үчүн спорт залдын пайдаланууна капсула салды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө башчысы чогулгандар жана балбандар алдында сөз сүйлөп, кыз келиндер үчүн оңойго турбаган спорттун бул түрүнөн ийгиликке жетишкен кыргыз кыздарынын ысымы эч качан унутулбай турганын айтты. Президент 20 жыл ичинде Кыргыздын балбан кыздары көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишкенин белгиледи. Чынында эле кыз келиндер күрөшү боюнча курама командабыз барган ар бир мелдешинде биз үчүн чоң майрам тартуулашат. Алар спорт журтчулугу суктанарлык татыктуу күрөш көрсөтүп, кыл чайнашкан кармаштарда жеңиш чегине чейин жетип, кызыл желегибизди бийик желбиретип келишүүдө, деди Жапаров. Долбоорго ылайык спортчулардын карамагында 1875 чарчы метр аянтта күрөш залдары, 16 орундуу ашкана жана башкалар бар. Учурда мекемеде спорт залдын имаратын куруу үчүн пайдубалдын чуңкуру 100% казылды. 1 майдан тарта өлкө аймагына кирүүдө коронавируска ПЦР тест эмдөө жөнүндө сертификат талап кылуу жокко чыкты. Мындай чечим министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Эдил Байсалов өткөргөн коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабдын жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, жакынкы аралыкта 2020 жылы 22 мартта өлкөгө киргизилген өзгөчө кырдаал режимин алуу маселеси каралган. Мындан 2 күн мурда Саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларда коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптар жок экенин билдирген. Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирус жуктуруп алгандар кескин азайып, айрым күндөрү катталбай жатат. Жалпысынан коронавируска каршы вакцинанын 1 дозасын 1,5 миллиондон ашык адам алды. Толук эмделгендер 1,300,000 түздү. Бустерди 3 доза 161 миңден ашуун кишиге сайылды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.